кандай шарттар түзүлүп атат ошол мал союучу жайларды стандартка келтирүү боюнча? Өзүңөрдүн бир стандартыңар барбы? Анан бүгүнкү күндө кандай шарт түзүп берип атасыңар ошол мал союучу жайларды оңдоп түзөө боюнча? Анткени биринчи штраф салбаганга чейин ошол ишкерге шарт түзүп бериш керек да. Ошол шарт болгондон кийин анан шартты бузса штраф салса болот. Туура айтасыз. Бүгүнкү күндө азыр жалпы маалымат иретинде сизге айтып берсем, бүгүнкү күндө республика боюнча 98 мал союучу жай өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Ал жерде талапка жооп бере турганы бүгүнкү күндө ветеринар санитар талаптарга жооп берген 68, а калгандары боюнча талапка жооп бере тургандай шартка алып келүү боюнча бүгүнкү күндө жергиликтүү бийлик, район башчылары, акимдери менен тынымсыз жумуш жүргүзүлүп келет. Анткени бүгүнкү күндө ар бир райондо жана өнүктүрүү фонддору бар. Ошонун негизинде каржыланып бүгүнкү күндө ал боюнча иштерди жүргүзүп атышат жергиликтүү бийлик тарабынан. Биз дагы ошол жерде ветеринардык кызматтын райондогу иш алып барган биздин кызматкерлер дагы ошол жерде талаптын сакталышы жана кандай курулуш керектиги боюнча ар дайым иш алып барылат. Жок, силер ошо жергиликтүү бийликке милдеттенмени түртүп койбой, ветеринария тарабынан кандай шарттар ошол эле мал союучу жайларга түзүлүп атат? Барбы ошондой? Силер штрафты силер салсаңар, талапты силер койсоңор, шартта түзүп берген силер болушуңар керек да биринчи очередь.